Өзү мүмкүн болсо мен кеңеш бергим келет. Чоң ата чоң эненин тарбиясын алыш керек экен. Мисалы гимназияда окугандар бар, лицейде окугандар бар, чет өлкөдө окутуп атышат, бирок алар балким математика, физика, астрономияны жакшы билет, бирок наркты, салтты, маданиятты анча жакшы билбей калып атат да. Анан эми балдарда азыр бекер эле кыйнап атабыз, жанагы 6 жашында ментальный арифметикага берип тил үйрөтө коем деп. Бирок чоң ата чоң эненин жанында жүрсө ошол экен да, бала балалыкка тоюш керек экен. Антип эле жана курстарга жибере бербей, айылга жөнөтсөң, баягы бет башы чаң болуп, будамайланып ойносо, балдар менен ары бери бир балалыкты көрүш керек экен да. Ат минип, топуракты тоз кылып ойногон жакшы экен да. Анан келип алып бул жакта жаңы балдар менен таанышат, урушат, талашат. Анан чоң ата чоң эне менен өскөндө алардын сөзүн да угат, мээрими да башкача болот. Эми ата энем колу бошобойт, көбүнчө жумушка кетет, кечинде чарчап келет, бирок чоң ата чоң эне баягы небереге толук өзүн ардайт экен да. Суу деле ошондой го, баягы жылуулукту сиңирип алып, анан кышта кайра чыгарат, ошон үчүн суунун жээктери, деңиздин жээктери мээлүү да кышта. Ошол сыяктуу чоң ата чоң эне тайата тайынын наркын билип калалы. Ата билген жарымын биз билбей, чоң ата билген жарымын ата билбей кете берсек, элибиз эмне болот, ошого түз деле байланыш болуш керек экен да. Мен азыр чоң атам көп нерселерди айтып берген, бирок ошону өкүнөм да, баягы жазып албаганга. Эми качан болсо угам деп ойлоп турмун да. Өмүр өтүп кетет экен. Аны менен кошо канча казына кетти.